Президент Садыр Жапаров өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө орус ырчыларынын келиши боюнча чыккан чырга өзү да пикирин билдирди. Жапаров чет элдик ырчылар гонорар албай эле келип кырдаап кетерин укканда сүйүнгөнүн айтты. Ошондой эле Жапаров анча-мынча бузукуларга көңүл бурбагыла, ким уккусу келбесе укпай эле койсун, эч кимди зордобойбуз деди. Ал эми маданият министри Алтынбек Максутовдун айтымында майрамга орус ырчыларынын келишин көпчүлүк кубануу менен кабыл алууда. Ошондой эле министр мурда дүйнөлүк ырчыларды бул жака коелу, коңшу өлкөлөрдүн ырчылары көңүл бурчу эмес деди. Анткени менен интернетте ырчы Филипп Киркоровдун келишин колдобой турганын айткан пикирлер күндөн күнгө көбөйүүдө. Биз дагы бул темада сурамжылоо кылып көрдүк. Анда көбү каршымын деп жооп берген. Медиахабтан сырткары журналист Идрис Исаков да сурамжылоо кылган. Анда 3000ге жакын адамдын 93% Киркоровдун келишин колдогон эмес. Андан сырткары Facebook, Instagram, YouTube жана башка соц тармактарда Филипп Киркоровдун келиши туура эмес экенин түшүндүргөн посттор жайнады. Алардын арасында алып баруучу Назира Айтбекова, журналисттер Элнура Кулуева жана Канышай Мамыркулова, саясатчы Руслан Ахматбек, Айбек Теңизбай, УТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков, ишкер Рыскүл Акимжанова бар. Эң барынан Филипп Киркоров эгемендүүлүк күнү ырдай турган ырчы эмес деген ой басымдуу болууда. Себеби Киркоров Орус-Украина согушунда өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасына чейин барып, орус аскерлерине ырдап берген. Кыргызстан сени күтпөй эле деген таризде пикирлер Киркоровдун Instagram баракчасында да жазылууда. Буга чейин Маданият министрлиги Медиахабка чет өлкөлүк ырчылардын гонорарын демөөрчүлөр төлөөрүн айтып, бирок алар ким экенин ачыктаган эмес. Андан бир аз өтпөй эле президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков ырчылар 100 жылдык мааракени куттуктап келерин, аларга эч кандай гонорар төлөнбөй турганын билдирген. Болгону жатаканасы жана тамак ашы камсыз кылынары айтылган. Орунбеков орус ырчылары жол киресин да өзүлөрү төлөп келерин айткан. Ал арада экономист Кейжи ырчылардын бир концертте ала турчу гонорарын эсептеди. Анда Филипп Киркоров 8,5 миллион сом, Стас Михайлов 7,5 миллион сом, Люся Чеботина 3,5 миллион сом, Боссен жана Ингрид Тобу 1,5 миллион сом, Амирчик 1 миллион сомго жакын акча алат. Министрликтин айткандарына ишенсек, сырдуу демөөрчүлөр гонорар төлөгөндө 23 миллион сомго жакын акча кетмек. Сиз кайсы версияга көбүрөөк ишенесиз? Чын эле Киркоров баштаган ырчылар бекер ырдап кетишеби? Оюңузду жазыңыз.